Саламатсыздарбы, кезектеги маанилүү маегибизди шайлоодон кийинки пикирлер жөнүндө берүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын экс депутаты Курманбек Деканбаев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Курманбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына биз жогоруда айтып кеткендей, шайлоодон кийинки пикирлер жөнүндө элдин ойлорун ортого салып, коомчулукка тартуулап атабыз. Анткени деген бүгүн коомчулукта шайлоонун кандай өткөндүгү жөнүндө пикирлер абдан көп. Биз сиз менен шайлоого чейин да ушул студиядан кезиккенде, сиз Сооронбай Шариповичти колдооруңузду жана бүгүнкү күндө өзүңүздүн жакындарыңызды, тарапташтарыңызды үгүттөп жаткандыгыңыз жөнүндө сөз кылып кеттиңиз эле. Мындан келди биз сизди жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Сизди жеңди деп, ошо сиз чуркаган, сиз аракет кылган Түп районунан келген пайыздарды карап туруп айтсак болот. Сиз коомчулукту жаман жакка үгүттөгөн жоксуз. Анда эмесе ушу шайлоонун өтүшү жөнүндө өзүңүздүн оюңузду коомчулукка бир аз азын-аулак сөз кылып берсеңиз. Рахмат. Абдан бул биздин эле жеңиш эмес, жалпы кыргыз элинин жеңиши болду. Шайлоо элдин тандоосу болду. Эл чындыгы эле өз ыктыяры менен каалаган бийликти шайлап, ыймандуу, таза бийлик болсун деген ниет кылган. Алланын колдоосу болду дагы, ошо элдин дагы колдоосу болуп, элдин каалоосу болуп, бүгүнкү күндө бир Кыргызстанда жаңы президент шайланды. Мына өзүнүн бир жакында инаугурациясы болду. Мунун баары ошо белгилеп атат. Бүгүнкү күндө ошо чет мамлекеттен келген ошо байкоочулар дагы, чет мамлекеттин президенттери баары куттуктап атат. Кыргызстанда бүгүн ошо мыйзам чегинде биринчи жолу тарыхта шайланган президент өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин таза шайлоо менен, жаңы технология менен, митинги жок момундай шайлоо болуп, жаңы президент шайланды. Мунун баары бир Орто Азияга, СНГ аймагына деген үлгү нерсе болуп атат. Мына сиз келер алдында мен ушул суроолорумду топтоп жатып, бир архивден таап алдым. 2015-жылы бир СМИге берген интервьюңузда бийликке реформаторлордон турган команда келиши керек деп өз оюңузду айткан экенсиз. Ал эми бүгүнкү бийликтин келиши менен бул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Бүгүн мен ошол эле ойдо турам, себеби деген мына өзүңүз көрүп аткандай жаңы президент келип туруп, ал кишинин өзүнүн программасына дагы мына биринчи кадамдарында дагы сөздөрүнүн бири ушул эки Кыргызстанда шарт түзүлүп, өнүгүүгө, туруктуу өнүгүүгө ошо шарт түзүлүп, анын реформалар болгонго шарт түзүлсүн деп атат. А киши гарант болгон да ошого. Себеби деген мына жаңы өкмөт келди. Өкмөткө жаңы жаш адамдар келип атат, таза адамдар келип атат. Көз караштары ушул эки билимди, чет мамлекеттен билим алып, тажрыйбалары бар, көз карашы бүгүн мурункудай башкарбай, башкарууну жаңы ошо кадамдарды кылып, таза коом деген момундай иштелип чыкты проектчи. Ошону ишке ашыруу деген бүгүн жаштар келип калып атат. Ошо реформаны кылып, ар бир тармакта реформалар деген элдин жашоосун өзгөрүш керек да. Эл ишенип, бул бийлик келди, мына бийликтин кадамдары таза экен. Ушу коррупция менен да күрөшүп, жаңы заманбап технологияларды алып келип, Кыргызстанда өнүгүү процесси болуп, жашообузга жакшы шарт түзүп атат деген кеп болуш керек. Мына биз билишибизче, сиз 5-чакырылышта Республика партиясынан барып эл өкүлү болгонуңуз бизге белгилүү. Бул жөнүндө ушу шайлоого чейин да өз оюңузду ортого салып кеттиңиз эле. Мен бүгүн сизге берейин деген суроом, ошо сиз билгени, сиз ошол командада иштегени, эми мындан келди ошол Өмүрбек Токтогуловичтун жанында жүргөн командасындагы адамдардын баары эле жаман, баары эле оппозиция, баары эле эл душманы болуп калабы? Же алардын арасынан дагы бүгүн Кыргызстан деп күйгөн, Кыргызстандын келечегин ойлогон инсандарды тапсак болобу? Албетте, бул эми жана кимдерди айтып бере аласыз ушу биз партиянын бүгүнкү күндө ушу мына бүгүн ушул эле партиянын фракциянын лидери болуп шайланган Руслан Казакбаев, ошол эле Кенжебек Бокоев. Мисалы, шайлоону биз бир нерсени шайлоо бүттү, биз эртеси ушу шайлоону бүткөндөн кийин эле биз Кыргызстанда ошо тынччылык, туруктуулук болуш үчүн, ынтымактык болуш үчүн биз кайра бөлүнбөшүбүз керек да. Сен тиге добуш берип койдуң, сен оппозиция болдуң эле депчи. Биз бир элбиз. Кыргызстанда деген 100гө жакын этнос жашап атпайбы? Ошонун баары биз бир туугандай болуп, бир мамлекет болуп,
мамлекеттин туруктуулугу керек, мамлекеттин бекемдиги керек. Анан биз деген ошол жакшы инсандарды бөлбөй наоборот тартышыбыз керек бүгүнкү реформаларга, бүгүнкү бийликке. Ошол эле Республика Ата журт партиясында бүгүн ушу 28 депутаттын ичинде көп депутаттар Кыргызстандын келечегине салым кошой деген ниетте. Мына мыйзамдарга жакшы мыйзамдарды кабыл алып атышат, аймактарга иштеп атышат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бир эле Өмүрбек Бабанов менен баарын чийип салган, баарын түртүп салган бул туура эмес болот. Убакыт көрсөтөт. Адамдар деген, себеби деген ал шайлоо процесси болгон. Ал даже ушу биз азыр айылдан айтабыз, мисалы ушу биздин эле Түптөн Кичи-Өрүктү айылынан деген 77% Сооронбай Жээнбекке берсе, 20% Бабанов болуп калды да. Ошо 20% бөлбөө, ал биздин эл, бир айылдын эли, бир тууганыбыз барыбыз дейчи. Ошон үчүн шайлоо бүткөндөн кийин биздин дагы максат ушу айылдан баштап ынтымак болуш керек. Айылдан баштап ошо биримдик болуш керек. Анан биз деген ошо баарыбыз тең жакшы ниет менен астыга жылышыбыз керек да. Бул сизге маалымат белгилүү болгондой, мисалы үчүн ошол жерде бир топ талапкерлер бар болчу. Өмүрбек Токтогул эмес, андан сырткары биздин бир топ белгилүү саясатчыларыбыз, белгилүү коомдук ишмерлерибиз бар эле. Ошолордун бүгүн өтпөй калгандары. Мисалы үчүн ошол эле Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Камила Шаршекеева деген сыяктуу биздин талапкерлер бүгүн админ ресурстун абдан күчтүү колдонулганын айтышып, калыс болбой калды деп жатат. Биз качан жеңилгенди үйрөнөбүз? Эмне үчүн эгерде Мадумаров жеңсе калыс болгон болуп, жозу Бабанов жеңсе калыс болгон болуп, жозу Шаршекеева жеңсе эле калыс болгон болуп, ал эми ошол бүгүнкү күндө өткөн Сооронбай Шариповичтин кандидатурасы жеңип кетсе, калыс эмес деген өз пикирлерин айтып жатат. Ушул админ ресурс боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми бизде ошо админ ресурс деген түшүнүк негизи мына интернетте карап көрсөк 95-жылы пайда болгон экен. Админ ресурс деген бул керек нерсе, себеби деген бул ал ресурс да, жанакындай бийликтин ресурсу деген, жанакы иштин ресурсу деген сөз да. Анан ошол эгерде чегинен чыгып кетсе, анда башка сөз. Мисалы ошол эле Борбор шайлоо комиссиясы бул админ ресурс. Бүт жанакы 60 талапкерге баарына шарт түзүп берди дагы, баары документтерин тапшырышты. Анан ошол мына бюллетендер басылды, ар бирине ошол ким өттү, укугу бар шайлоого, ошого бюллетенге фамилиянын баардыгы басылды. Ошол эле ар бир бизде Борбордо айылдарда тиктер иштеп атпадыбы, жанакы избирательный участке. Ар бир ошо избирательный участке деген ошол мамлекеттик айыл өкмөттүн жанакы зданиясында болуп атты. Баарына ошол жакта наблюдательга жана байкоочуларга баарына шарт түзүлдү. Ар бир талапкердикине шарт түзүлдү. Анан ушинтип админ ресурс өзүнүн бирдей шарт түзүлдү. Админ ресурс деген ошо мыйзам таза иштеп, шайлоо таза болушуна шарт түзүп берди. Эгерде мурунку убакытта айтсак, админ ресурс деп, мунун админ ресурстун жанакы жаман жагын айтсак, ал жанакында пачкалап бюллетендер салганда. Бүгүн мындай шарт болгон жок. Бүгүн баарыбыз көрүп турдук, бир шайлоочу бир добуш болуп, экинчи бюллетен өткөн жок. Мурун админ ресурс деп коюп көздү жумуп комиссия жанакында карусель болчу. Азыр мына анда админ ресурстун мүмкүнчүлүгү болгон жок дагы, карусель болгон жок. То есть бир эле шайлоочу 5 жерден 5 участкага барып добуш бере алган жок. Аны деген бүгүнкү жаңы заманбап технология агандай мүмкүнчүлүк берген жок да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эгерде админ ресурс деп эле бул жөнүндө жанакы биздин шылтоодо ошол эгерде таласты алсак 85% деген или Московский районда дагы чүйдөнчү 90% алып атат Бабановчу. Анда админ ресурс Бабановго иштедиби? Сооронбайга иштебейчи. Тескеринче мисалы Ошто Сооронбай жеңип атса, биякта биз туура түшүнүш керек. Админ ресурс деген бүгүнкү күндө биз ушул шайлоо маданиятын өтүшүбүз керек да. Мисалы адам деген бюллетенди алдыбы, өзү кабинага барып туруп кимди шайлайт? Өз ыктыяры менен акимден да коркпой, губернатордон да коркпой, министрден да коркпой, өзүнүн ниети менен быйылкы жыл деген ыйман жылы, адеп жылы, маданият жылы да. Ошо ички маданияты менен, жеке өзүнүн тандоосу менен, каалоосу менен, анан ошо өзүнүн ыйманы менен добуш берсе, ошол эле биз эч качан ушуну айта албайбыз да, админ ресурс деп. Себеби деген кабинада эч ким бирөөнү кол кой дей албайт депчи. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жолу деген админ ресурс деген анча болгон жок. Мурункудай баары мыйзам чегинде болду дагы. Тилекке каршы наоборот кээ бир жерде биз ошо админ ресурс деген дагы жакшы шарт түзүш керек да. Дагы иштеш керек. Жанакы тизмелерди
убагында такташ керек. Бул жагынан кемчиликтер болуп атты. Но быйыл мына тарыхта биринчи жолу болду, шайлагандардын тизмесин илип койду. То есть біз даже биле алабыз. Мен шайладым деп коюп барып кайра көрө алам, протоколум бар экен. Текшерип кетсек болот. Ушундай текшерсек болот. Мына бул жагынан плюстары да бар да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бара-бара Кудайым буйруса бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин биз дагы жанагы акчага сатылбай, аракка сатылбай, тамакка сатылбай ошо шайлоо маданиятына бийиктеп, биз деген таза шайлоолор болот. Эми сөзүбүздүн акырында мына ошол шайлоодо чуркаган инсандар баары белгилүү болду. Ким кайсыл районду, ким өзүнүн тарапташтарын, ким өзүнүн туушкандарын үндөдү. Ошонун ичинен мен жогоруда да айтып кеттим, сиз тарапташ болгон ошо Түп районунун, Ысык көл областынын Түп районунун калкы абдан жакшы добуш берди. Көбүнчө мындай учурда мен ушул мага келип маек берген инсандардан да байкап жүрөм. Мен азыр шайлоодо иштеп атам. Менин оюмча эртең мен бир жерге министр болуп болушум керек, же депутат болуп болушум керек, же болбосо бир ишимди бүтүрөт болушум керек деген максаттарын көбүнчө айтышат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Сиз ушул кыргыз эли, кыргыздын жеңиши, кыргыздын келечеги деп чуркадыңызбы, же сиздин оюңузда дагы эртең бир жерге барып отуруп иштесем деген оюңуз барбы? Мен ушу мына чын жүрөктөн айтам, чыныгы эле биз ушу Кыргызстанда өзгөрүү болсун деп, таза бийлик болсун деп чуркадык. Ошон үчүн менден сураганда мен ушу ишенимдүү өкүлү болуп, өзүмдүн жердештеримди чогулушта, телевидение аркылуу, гезит аркылуу чыгып, ошо ишенимдүү өкүл катары туура маалымат берип аттым Сооронбай Шарипович жөнүндө. А кишинин адамгерчилиги жөнүндө, а кишинин программасы жөнүндө, а киши кандай иштей алат. Анан ошо кийинкиде биз уят болбойбуз деп, көпүрө болуп беребиз деп элге чыктык. Кудайым буйруса, биздин ошо ой максатыбызга ишке ашып туруп биз жеңдик, жеңишке келдик. Кыргыз эли жеңди десек болот. Анан Сооронбай Шарипович мына бүгүнкү ушу кадамдары, биринчи жарлыктары чыгып атат. Ошонун баарын эл көрүп, баарын байкап турат. Эртең менен мына саат 8ге чейин жумушка келип аткан чейин байкап, талкуулап атышат. Мен ойлоп атам, бара-бара ошо Сооронбай Шарипович өзүнүн убадаларын кандай аткарат, программаларын кандай аткарат. Эгерде ушундайкы жалпы кыргыз элине өзгөрүү болсо, анда мен ойлойм, анда мен дагы жанакы ой максатыма жетип, биздин чуркаганыбыз ишке ашты депчи. Кызмат бул эми кызмат бул Алланын буйругу деп ойлойм дайыма элечи мен. Биз кызматта иштеп жүргөнбүз, иштеп деле атабыз азырчы. Эгерде дагы пешенеге буйрса иштейбиз. Момундай атайбыз содулашкан болгон эмес. Бул туура эмес деп ойлойм. Себеби деген биз дагы жолу айтабыз, бийликте таза адамдар болуш керек, бийликте тажрыйбалуу адамдар болуш керек, бийликте чыгыныгы эле кыргыз элине кызмат кылам деген адамдар керек. Калыс адамдар болуш керек, Маегиңизге чоң рахмат, абдан кызык маек болду. Мындан аркыда ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Эгерде дагы бир ушул коомчулук жөнүндө жакшы ой пикирлериңиз болсо, биздин студияга келип, биз менен маек кылып туруңуз. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге 5-чакырылыштын экс депутаты Курманбек Дыйканбаев келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.